Мен Бекмурат кызы Алина 1997 жарык дүйнөгө келгем. Мектептеги алгачкы билимимди 2003 жылдан 2012 жылга чейин алып, андан соң Токмок шаарындагы педагогикалык коллежде окуп, билимимди тереңдеттим. Жогорку билимге умтулуу менен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде бакалавр жана магистратура бөлүмдөрүн артыкчылык диплом менен аяктадым. Бул жетишкендиктерим менин билимге болгон умтулуумдун жана эмгегимдин жемиши болду. 2017 жылдан бери Бишкектеги номер 51 мектепте кыргыз тили жана адабияты сабагынан мугалимдик кесипти аркалап келем. Ар бир сабагымда окуучуларга эне тилибиздин байлыгын, адабиятыбыздын тереңдигин жеткирүүгө аракет кылам. Мугалимдик кесип мен үчүн жөн гана иш эмес, бул жүрөгүмдүн чакырыгы, жан дүйнөмдүн тандаган жолу. Сабактарымда ар кандай интерактивдүү методдорду жана программаларды колдонууга өзгөчө көңүл бурам. Мисалы, Kahoot, WordWall, Umaigра сыяктуу платформаларды пайдаланып, окуучулардын кызыгуусун арттырып, билимди бекемдөө максатында тесттерди жана оюндарды уюштурам. Бул ыкма окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун жогорулатып, материалды жакшы өздөштүрүүгө өбөлгө түзөт. Мектепте иштеп жүргөн жылдарымда өзүмдү ар кандай конкурстарда сынап, бир нече жолу 1, 2 жана 3 орундарды ээлеп, ардак грамоталарга ээ болдум. Бул ийгиликтер менин кесиптик чеберчилигимди өркүндөтүүгө жана билим берүү тармагында жаңы ыкмаларды өздөштүрүүгө түрткү болду. 2020 жылы COVID-19 пандемиясы учурунда билим берүү тармагы чоң сыноолорго туш болду. Окуучулардын билим алуусуна салым кошуу максатында онлайн форматында жалпы республикалык тестөөлөөгө даярдоо курсун ачтым. Бул демилгемдин негизги максаты акча табуу эмес, окуучуларга жардам берүү эле. Эң жогорку балл алган окуучум 223 упай топтогону мен үчүн чоң сыймык болду. Мугалимдин педагогикалык байлыгы окуучуларга сабаттуу билим жана тарбия берүүдө негизги ролду ойнойт. Класстагы ынтымак жана биримдик класс жетекчинин эмгегинин натыйжасы. Жылдын мыкты мугалими сынагына катышуу мен үчүн чоң сыймык жана жоопкерчилик. Бул сынакка катышуу менен өзүмдүн кесиптик чеберчилигимди өркүндөтүп, билим берүү тармагында жаңы ыкмаларды үйрөнүүгө умтулам. Сынакка даярдык учурунда сабак өтүүнүн инновациялык методдорун изилдеп, окуучулар менен болгон иштөө тажрыйбамды байытып жатам. Бул аракеттеримдин баары билим берүү сапатын жогорулатууга жана окуучулардын жетишкендиктерине оң таасирин тийгизет деп ишенем. Белгилүү акын Байдылла Сарнагоев айткандай, мугалим күндөй тийсе чачырап, окуучусу гүл сыяктуу ачылат демекчи, менин идеал туткан адамым Дүйшөн агай. Дүйшөн бар билгенин күн сыяктуу эч аянбастан берип, тайманбастык менен Алтынайдын тагдыры үчүн күрөшүп, анын гүл сыяктуу ачылып, билим алуусуна өбөлгө түзгөн. Дал ушул Дүйшөндүн образы мени шыктандырып, чоң-чоң бийиктиктерди багындырууга жетелейт. Көңжиттанган малканада мотурайган бөбөктөрдүн билимге болгон чаңкоосун кандырган, Дүйшөндөгү мугалимдик сапат менен жаркыраган бардык шарты бар билим уябызда жаңы технологияларды айкалыштырып, учурдун талабына жооп берген мугалим болуп иштегим келет. Мен мыкты мугалиммин, жүрөгүмдө сүйүү бар. Окуучума мээрим берип, билим менен күйүү бар. Мен мыкты мугалиммин, жашоого жолду көрсөтөм, адамдык бийик сапаттарга жетишүүгө үйрөтөм. Мен мыкты мугалиммин, кесибимди сүйөмүн, жаш муун үчүн талыкпастан эмгектенип жүрөмүн. Мен мыкты мугалиммин, устат болуу ыйык жол, анын жүгү оор болсо да түбөлүк көчпөс улуу мол.